Саламатсыздарбы, түз эфирде Маанилүү маек, студияда адаттагыдай мен Мурат Чулкеев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабыз буга чейинки көрсөтүлүп келген темалардан айырмаланмакчы. Маанилүү маекте биз социалдык, экономикалык жана саясий багыттагы маектерди куруп келсек, бүгүн алардан түп тамыры менен айырмаланат, темабыз да өзгөчө болот. Ал эмне деген тема жана ошондой эле кызыгып атсаңыздар, анда алдыдагы 30 минутада биз менен чогуу болсоңуздар, эскини эстеп, жана ошондой эле балалык күндөрдү эстеп, мектеп күндөрүн эстөөгө сиздерде дагы, бизде дагы чоң мүмкүнчүлүктөр болот. Ошондуктан алдыдагы 30 мүнөт биз менен болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Маанилүү маек өз ишин баштамакчы. Алдыдагы көрсөтүлгөн музыкалык клипте жана жазылып турган темадан байкадыңыздар, бүгүн 25 май бардыгыбыз жалпы билгендей эле Союз учурунан, андан кийин Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алган учурдан бери 25 май бул акыркы коңгуроо, тактап айтканда бүтүрүүчүлөрдү ак жолу каалап узун сапарга узаткан иш-чаралар болуп келген. Бүгүн ушул күндү биз сиздер менен чогуу мындан 20, тактап айтканда 30 жыл мурун бүткөн бүтүрүүчүлөр менен маек куруп, жана ошондой эле эң кызыктуу биздин коногубуз ушул клиптин режиссеру, жана ошондой эле бул чыгарманын сөзүн жана музыкасын жазган биздин Кыргызстандагы белгилүү композитор инебиз, сиздердин агаңыздар болушу мүмкүн, келип олтурат. Анда конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Темабыз эстен кеткис окуучулук күндөрүм. Ал эми конокторубуз Муктар Атаналиев, жана ошондой эле Талант Бегиматов жана Асель Сатыбалдиева студиясына кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Майрамыңыздар менен? Рахмат. Кийинген кийимиңиздерден эле көрүнүп турамын, чындыгында эле баягы
ак көйнөк, фартук, ушул сиздер тааган кызыл галстуктар бул биздин балалыкты, биздин мектеп күндөрүбүздү чындыгында эле эске салат. Биринчи эле суроом ушу сизден баштасам, урматтуу Муктар мырза, айтсаңыз. Чындыгында эле сөзү өтө жагымдуу, жумшак, жалпак тил менен жазылыптыр. Обону дагы кулакка бат сиңип кетип, элдин жүрөгүнөн, төрүнөн орун ала тургандай. Бул идея, бул чыгарма кантип жаралды? Эми биринчиден ассаламу алейкум. Чоң рахмат ушинтип чакырып, багы ушул күнгө датага белгилеп чакырып койгонуңарга аябай жакшы болду. Анан эми бул киши отурбайбы, Талан. Бул киши да өзү бизнесмен болгон менен чыгармачылыкка жакын адам да. Анан Муктар эге ушул бир классташтар менен чогулалы дедик эле, ошол жөнүндө бир кичине сюжет тарып бербейсизби деп калды. Анан мейилдеп экөөбүз Каракөлгө бардык. Анан 30 жылдыгыбыз болуп атты эле депчи. Анан мен дагы чыгармачылыгым кармап кетти да. Эми бирөөтө мындай кылбайлыбы? Бир жаңыр жазалы. Анан кийин анын үстүнө силердин ошо сюжетти коелу, клип болуп калсын бирөөтө депчи. Анан аракет кылып бир айдын ичинде ошону жазып, аранжировкалап, анан кийин тиги клип кылып тартып келдик да. Анан негизи эле мындай да, чыгармачыл инсандар ушундай болушу мүмкүн да, баары эле. Өзүнүн чыгармасы өзүнө көп эле жакпайт да, көпчүлүк үчүн да. А бул чыгарма мага өзүмө жакты да, ушул менен айырмаланды. Көрүнүп турат, илхом келип эле. Илхом келди, көпчүлүк менен иштедик да. Булардын ар биринин ою эске алынды. Окуучулар баягы 30 жылдыктардын ар биринин ою эске алынды да. Анан ошол биринчи ыр жазылбай туруп, баягы клип башталбай туруп чогулганбыз да. Ошондо бир чогулуп мындай экөөбүз отурганда ушундай деген ойлордун баары эске алынып туруп, анан ыр жазылды да. Анан ырда баягы камтылган нерсе туруп атпайбы, мындай баягы К тил мисалы, О тил, анан матем деп атпайбы. Бул мисалы мен күндөлүгүмдөгү 10 жыл баягы жүргөндөгү эң жатталып калган нерсе болчу да. Кыргыз тили деп жаза албайсың да. К тил, О тил, анан матем депчи. Анан ушул нерселерди мен балалыкка дагы бир кайрылайынчы деп көптөн бери чыгармачылыктан эмес. Бул сахнадан сыртта болгон үчүн мага да бир өзүмчө бир эргүү болду да. Мындай өзүм жакшы иштедим ушул чыгарманын үстүнөнчү. Таланттар менен улам барып келип, ойлонуп, эргип, тоого чыга калып, ушу кайра балалыкка бир толкунда барып келдим да ушул чыгарма менен. Негизи эле ушул чыгармадан мынакей сиздер айтып атасыздар, ушу Каракөлдө шаарындагы 30 жыл мурун бүткөн окуучулар менен биригип жазалдык деп. Мен бул жерден баса белгилеп айткым келет. Мен 30 жылдан да көп жыл мурун мектепти бүтсөм дагы сиздин жазган сөздөрүңүздө жана тарткан режиссерлук тасмаңызда, видео тасмаңызда менин балалык күндөрүмдө эске келип атат да. Демек бул бир гана ушул класстын окуучулук күндөрү эмес, жалпы Кыргызстанда, жалпы ошол мезгилде Союз учурунда окуган, мектепте окуган адамдардын балалыгын эске салган сюжет болуптур да. Мен аябай чоң ыраазычылык билдирем да. Өтө жүрөккө жагымдуу болду да. Бир силерди көрүп, биз да эргүү алдык. Биз да эски өткөн күндөрүбүздү эстеп балалык кезибизди алдык да. Сиздин чыгармачылык боюнча сөз түрдө сөз козгойм, себеби бул биринчи эле сиздин чыгармаңыз эмес. Жалпы мектепке, балалыкка кайрылган, ал жөнүндө сөз түрдө алдыда сүйлөшөбүз. Мен суроом сиздерге урмакчы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, 30 жыл мурун мектепти бүтүптүрсүздөр, куш келипсиздер студиябызга. Толкунданып атсаңыздар керек, бул абдан кубанычтуу мезгил, себеби 30 жыл өтүптүр деген бул өтө чоң. 30 доор дегенде эле сөз болот да. Айтсаңыздар, мындан 30 жыл мурун ошо мектепти аяктап жатканда, Асель айым, Талант мырза, кандай каалоо тилек максат менен мектепти аяктадыңыздар эле? Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде алар ишке ашты? 30 жыл эми ал убакта ар кандай нерсе менен кыялданасың, келечектен жакшы максат коюп, анан ошол болсо экен деп улууларды карап үлгү алып, мындай болсом экен деп ал убактарда мугалимдер абдан бир мемедеги жүргөн көз алдында ушундай мугалимдей болсом экен деп кыялданчу элек да. Ушундайлар болчу. Көбүнчө мектептен эмне болосун десе, юрист болом, мугалим болом дечи элек да. Сиз ким болом дедиңиз эле? Меники бир 2-3 жолу негизи алмашып кеткен. Мен 8-ти бүтүп атканда мен врач болоюн дедим, медбрат болом дедим да. Анан кийин ошондо 9-ду бүтүп бизде тиги Жалал Абадта барды, ошака тапшырайын десем, бизде ош когалаң болуп кеткен да 90-жылычы. Анан үйдөгүлөр жооп бербей койду. Андан кийин 9-10-до бүткөндөн кийин анан журналист болом дедим. Анан ага дайынданым, ушинтип ошко барып тапшырам деп анан ушундай болуп, бирок ага барбай эле өзүбүзгө тапшырып калдык да, ошентип калдык. Ошо. Бөлөк кесип нээси болуп турсуз. Демек балалык кыялыңыз орундалбаптыр десек болот экен да. Ал жөнүндө да сүйлөшөбүз. Сиз, Асель айым. Саламатсыздарбы? Бизде эле ошондой, мен ал убакта идеологияда башка болчу да, биз деген мындай
кандай союз учурунда эмелер менен жашачык дейм. Мен чоң көп алдыга койгон максаттарыбыз көп болчу. Аябай мен деле бул катары врач болом дечим. Мен бирок балалык эме орундалган жок. Мен деле азыр башка эмен эмесимин, анан башка кесип ниесимин. Анан эң главный мен энемин. Ошо эмес жок. Баары жакшы орундалды десек деле болот. Балалык кыялдап атпайлыкпы? Ушул темада сизден дагы чыгармаңыз бар да. Сиз анда Муктар мырза айтсаңыз, сиз башынан эле ошо ырчы болом мен сахнага чыгам деп ойлондуңуз беле? Жок, мен деле ырчы болом деген такыр оюм жок болчу. Мен мындай бир кызык жери эң корккон сабагым музыка сабагы болчу. Эң корккон сабагым. Ошол келатканда эле жүрөгүм лакылдап эле эмне кылсам, бирок бир да жолу сабак калтырган эмесмин. 1 саатта калтырган эмесмин, 10 жыл. Бирок качып кетейин деген оюма да кээде келчү да, ушу музыкага кантип катышпай калам дегичи. Себеби ырдагандан уялчумун да. Ошол үнүм чыгып кетсе, жанымдагылар карап каткырат, күлөт деп 9-класска ушундай жүрдүм да. Анан 9-класс болуп, кандай аккордеон үйрөнүп калып, ошо аккордеондун коштоосунан анан ырдап үйрөндүм да. Ошон үчүн мен ырчы болом деген эмемде жок болчу. Бирок кичинекейимде ыр жазчумун да. Ыр жазчумун, бирок ырчы болом дечү эмесмин. Анан чоңойдук, ким талант аселдер айткандай, биз деле баягы бир максаттарды койгонбуз. Бирок таптакыр эле башка болуп кетти. Советтер Союзунун убагында ошондой мындай түз болчу да, адамдардын баягы ою түз болчу. Мамлекет карайт, мамлекет иштеп берет, мамлекет деген ошондой болчу. Анан баягы космонавт болгубуз келчи, ичинде врач деле болобуз, спортсмен да болгубуз келчи. Анан бирок мында чыгармачылыкка жакын болгон үчүн мен политехти бүткөнүмө карабай ошо чыгармачылыкта көп 22 жылдан бери иштеп келдим да. Силер менен аралашып ошо 22 жылдан бери иштеп келдим. Чыгармачылыкка жакын болгон үчүн жүрөк. Анан мектепти эмнеге мектепке эле темасына кайрылабыз чыгармадачы. Теги азыр айтышы мүмкүн. Эмнеге ушунун эмне кереги бар эми жолугушуп, анан өзгөчө мына шарий жолдо, шарият жолунда жүргөндөр көп айтат да, ушуну жөн эле койбойсуңарбы анан жолугушуу деп. Мен айтам да, балалыктан эстей турган эмне бар башка? Туура. Биз эмнени эстейбиз? Мынтип туруп көз жумуп эчтеке болгон эмес. Мен ушул 30 жашымда же 40 жашымда төрөлгөм деп айтабызбы? Жарык дүйнөгө келгем. Биз бала болгонбуз да. Биз балалыгыбызды эстейбиз. Анын жакшы жактарын жүрөгүбүз толкундайт. Анын оорчулуктарын кыйналып, биринчи атаман болбой калып, экинчиликке түшүп калып, кийинки жыл аябай тренировка кылып, күзүндө кайра биринчи атаманга чыгып, туурабы? Кыздарга көрүнүш керек. Өрүңүз ошон үчүн чыгармаңыз атаман деген ошон үчүн жазылган экен да. Ошону мындай, ошол жүрөктүккө эң жакын нерселер эстелбесе анда биз келечекке кантип кадам коебуз? Туура. Биз мен ким экенин билишим керек, каяктан келгем, ким менен окугам, окуп атканда сиз айткандай эмне максат койгом, ошонун баарын билип туруп, эстеп туруп, андан кийин анан келечекке кадам коебуз да. Ошон үчүн мен чыгармачылык жолумда бир мектепке кайрылган 5-6 чыгармам бар. Алардын эң элге белгилүүсү ошо мен биринчи атаман. Андан башка да Парталаш кызма деген да чыгармам бар, бирок сөзүн драматург Чыныбай Турсунчка ким эле фамилиясы? Чыныбай Акунчка жаздыргам, Турсунбековго. Жазып анан өзүм оңдотком да. Ал киши аябай ыраазы болуп эме болду эле, биз бирок клибин тарткан жетишпей калдык да. Анан мындай чыгармаларым көп. Бирок эң негизги эле айтайын деген оюм, балалыктын өзүнчө бир кооздугун айткым келет да. Ошону эстебегенде дагы эмне эстейбиз деп айтам да. Туура. Сиздер тарткан ушул сиздер ойногон клипти көрүп отуруп, мындай ой жаралды да. Өзгөчө ушул клипте мага жана кичинекей баланын мугалимдин образын жаратканы жакты да, себеби туура көз караш менен, туура кыймылдар менен белгилеп көрсөтүп алыптыр да. Ал баланы каяктан таптыңыздар? Жана ошондой эле негизи жана класста отурган менин байкашымча сиздердин классташтарыңыздар болот экен. Тартылып атканда эми өзүңүздөр сахнадан алыспадан болгондон кийин, артист болбогондон кийин кыйналган жоксуздар, эмне кыйынчылыктар болду? Ал нерсе бизди аябай кыжаат кылды. Эми менден сураттı да, Муктар эке, кандай болот, балдарын чогултуп бериш керек, бул мындай аткарыш керек, сен ар кесипте болсо, өмүрү же бир клипке тартылбаса, же бир мындай чыкпаса кандай болуп кат болду экен. Эми муну биз баягы эме клиптегидей кылып ушинтип аткарат болду экенбиз. Баары бир мындай болбосо керек деген ой менен жүрдүк да. Анан баары чогулуп жанагынтип азыр клипте көргөндө класска баары ушинтип кийимдерди кийип отуруп, анан кийин азыр кыла келсек да бул мындай баягы жасалма эмес болду да. Жасалма эмес. Ар бир бала өзүнүн ордунда, ошол мектепте окуган, ошол класста, ошол партадагы ошол кыздар, балдар болгондуктан, ар ким эмне кылса ошонусун аткарып кетти да. Наоборот, ошонусу менен мындай бир коздолгон эч нерсе жок.
болгон ар ким өзүнүн ордунда отуруп өзүнүн кылгандарын кылганда болуп баягы тартылык мен ойлойм аябай сонун болду мен кийин көрүп алып аябай кайра коюп анан келип атышат мага дачы аябай сонун тартылып көпчү химияны жакшы көргөн окшойсуз Ашекону жазып турсуз да сиз Аселим айым биз деле ошо кандай болот эми биз мындай чөйрөдө жүрбөсөк деп аябай эле алдык анан бирок баягы класска киргенден мен мисалы үчүн өзүмдүн партамда отурдум да өзүм ошол жерде окууга ошол партада отургам ошо 3-чү партада отурчумун ошо мектепте дагы ошондой болгондон кийин анан мындай өзүң баягы бала кезиңе эме болуп калат экенсиң да биз ал караган жокпуз бизге болгону гана айтты Мыктар байке айтты эмеге карабагыла депчи камерага карабагыла деди ошо аракет кылганыбыз эле ошо камерага карабай бирок баарыбыз өзүбүз булар тартып атканда биз өзүбүзгө кирип кетебиз да бир нерсе болуп өзүбүзчө эме болуп кетебиз анан кийин күлүп эме болуп калабыз анан кийин бул жактан мындай со стороны караганда эми кандай көрүнөт болду экен деп чыккы чакырт аябай эметкенбиз Мыктар байкеден да сураганбыз бизге бир жолу көрүптүр анан чыгарыңызчы байке десек кайра немеден ютубтан түшүп кетиптир да бизге башкалар бирөөлөр жөнөтүп атса деп анан карасак жакшынакай экен да бизге өзүбүзгө жакты мисалы үчүн биз бирок мынтип ойлогонбуз да эми бизге мисалы үчүн мындай аябай эме болуп клип болбосо да биз өзүбүз үчүн мындай эме болуп калат депчи биз үчүн бизде үчүн эстелик биздин бала чагыбыздан эми Мыктар байке айткандай биз ал биздин бала чактын бир барактары да биз алны эч жака кое албайбыз азыр айткандай эмне керек дегендей бизге керек да ал биздин эмебизге керек ал күнү мисалы үчүн биздин классташтардын баардыгы айтты эртең менен барганбыз ошол күнү проблема жок да бизде баладай ошол эме менен ошол күндү күттүк ушул күнү съемка болот деп баарыбыз күтүп баягы илгери биз 1-класста же 2-класста 1-майга чыгабыз деп көйнөк үтүктөгөндөй болуп биз дагы көйнөктөрүбүздү даярдап алып эртең менен күттүк да аябай күттүк кандай сонун негизи эле мен сиздерге кошулуп кетем бирок ушу чыгарма сиздин жасаган чыгарган жакшы чыгармаңыз бул чындыгында эле жылдан жылга өтүп кала бере турган бул бүтүрүүчүлөрдүн гимни болуп калды десем жаңылышпайм да себеби биринчи көргөндө мен дагы өзүмдүн балалык кезимде өзүмдүн мектепте окуган күндөрүмдү эстедим да туура чагылгандыр сюжетный линиясы абдан туура чыккан 30 жыл деп атабыз да ушул боюнча бүтүрүүчүлөр боюнча айтып кетсек да 30 жыл бул 10 жылбы 20 жылбы 30 жылбы 50 жылбы мектепте бүткөндөн баары бир жүрөгүбүздө сиз сөзүңүздө белгилегендей кала берет балалык кезибиз мектеп окуучулук кезибиз азыр мына быйылкы да бүтүрүүчүлөр шартка байланыштуу июнга жылып атат ал бөлөк мааниде сүйлөшөөр айтсаңыздар 30 жыл бою мына классташтар сиздер мектептин биз көргөзүп аткан клипте көргөзүлгөн жактарынан башка жактары да бар да эстей турган учурларыңыздар барбы балким мугалимдердин арасында эстей турган эсте каларлык бир күндөрүңүздөр барбы клипке түшпөгөн жалпы ушул окуучулук күнгө таандык андай учурлар аябай мынтип абдан көп го болгон айтайын дегеним бизде мурун ушул бир 11-ди бүтүп атканда бизден баягы 20 жыл анда 30 жылдыктарды билчү эмес 20 жылдыктар да бар эле да 20 жылдыктар бизге аябай бир чоң киши көрүнчү да аябай чоң ушундай бир чоң киши көрүнчү да анан азыр биз 20 жылдан өтүп анан 30 жылдыкта тартып атканда айтып атабыз да биз азыр башкаларга кандай көрүнөт болду экенбиз депчи мектепке жанагындай учурга кайрылып келе турган болсок жана мектепке келгенде чындап эле Мыктар аке дагы ушундай мемелер менен бизди мындай кайрылды да мына ошончолук нерсе менен мындай өзүңдүн оюң менен бир ал нерсеге келе албайт элек анан качан өзүң классыңа келип жанында отуруп мондай кийимдерди кийип отурганда биз ошол мурунку мектепке кайттык да ошол бала кезге кайттык бир күн болсо дагы ошол нерсени мындай басып өттүк да аябай баарыбыз жүрөгүбүздө калып сонун болуп мындай жыргап калдык да 30 жылдыкты мына белгилейт экенсиздер июндун аягында сөздүн башында айтып өттүңүздөр кантип белгилеген атасыздар эми 30 жылдык эми баягы 10 жылдык эле баягы мектепти бүткөнүбүзгө 10 жылдык деген эме болот экен 10 жылдык эле болот экен 20 жылдык 30 жылдыктар булар жолугушуу майрамы болот экен да эми мектеп бүткөн 20 жылдык эмес жолугушуу мисалы үчүн ошо кээ бир менен 20 жылдан бери жолукпай калган же 30 жылдан бери мектепте ар жакта эми азыр ушундай жашоо ушундай болуп калды ар жакта жүрөбүз да көрүшө элек эмелерибиз бар эле да 20 жылдыкта келип көрүшүп аябай кандай өзгөргөнүбүз бирок эми баягы биз 20 жылдыкта келсек деле 30 жылдыкта келсек деле биз мисалы үчүн мектепке барганда бул жерде мисалы үчүн альянстын эмеси да эми баягы бакыйган эме бизге барганда биз менен классташ да
жөн эле талант биздин классташ келип биз менен ой талант деп эме кылабыз же Мухтар байке деле бизге барганда бул телевизордон биз мурун көрүп жүргөнбүз аябай ырларын эметип жүргөнбүз баягы чыгып жүргөндө аябай жакшы ырларын сүйүп угуп жүргөнбүз анан биздин жаныбызга барганда Мухтар байке деле мындай мектептеги баладай эле болуп калды да биз классташыбыздай эле азыр кээде комментарийлерде чыгып атат го Мухтар байке өзүнүн классташтарын тартканбы депчи ошентет эмне деп коерсиз ошондой мындай ал жерде мисалы үчүн ошо биз мындай баардыгыбыз бирбиз да мисалы үчүн бирдейбиз негизи Мухтар мырза сиз көп жылдардан бери ошо дин жолунда жүрөсүз да анан сөзүңүздү айтып өттүңүз баягы кээ бир ошо саналаштарым эстебеш керек деп айтып калышат деп мен бул ушу жолугушуулардын 10 жыл 20 жылдык 30 жылдык 50 жылдык болсун жакшы тараптарын жакшы шарапаттарын акыркы мезгилде байкап жүрөм да көпчүлүк классташтар ушу жолукканда келгиле баягы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге баягы колунда жок жарандарга жардам берип коелук деп көптөгөн инициативаларды көтөрүп үй куруп атышат алды аркасы көпүрө салып атат жол оңдоп атышат мал сатып берип атышат ошо мугалимдерине уй берип атышат торпок сатып берип атышат ушу малдуу жанды кылалык деп бул жагынан жакшы жышаан деп эсептейм да туура сиздерде ошондой ой барбы урматтуу талант мырза ооба бизде ошол негизи 20 жылда мектепке белек-бекчебизди берип эметкен бул нерсе абдан жакшы экен анткени мектепти мамлекет деле ошол деңгээлде мындай карап неметкенге деле каражат анчалык да бөлүнгөн эмес болуш керек да анан кийин баягы 20 жылдык 10 жылдыктар өтүп атканда бир колонкасын алып береби же мектепке керектүү бир нерселерди алып берсе бүтүп калат атпайбы зарылчылык нерселерчи 20 жылда ошондой алып тапшырган белектерибиз бар өзүбүздүн мектепкечи анан азыркыларын дагы Кудай буйрса дагы алдыда 24-түндө июндун 14-түндө биз жолугушабыз анан ошого чейин дагы азыр биз сүйлөшүүлөр болуп атат да ооба эсте каларлык күндөр себеби бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында дагы ушу бүтүрүүчүлөр болсо мен дагы үндөп ушу мен айтып аткан инициативаны колдоп бериңиздерди өтүнүп кетмекчимин арабызда ар бир айылда биз менен чогулган классташтарыбыздын ичинде болобу бизден улуу кичүү мундардын арасында болобу чындыгында эле мүмкүнчүлүгү чектелген жолугусу кандай бир шарттарга байланыштуу баягы каражаттары аз адамдар бар балдары чет мамлекетте окугандар бар ошолорго акчасы жетпей аткандар бар андан тышкары бизди окуткан бизге А деген тамганы окутуп билгизген мугалимдерибиз бар алардын арасында деле кээ бирөө дарыга муктаж болуп аткандар кээ бирөө балким үйүнүн сыртын баягы актап бергенге муктаж болуп аткан ошондой эже агайларыбызды таап ошолорго колдон келсе отуруштун алкагында бир чоң жардам берип койсоңуздар бул мусулманчылыкта соопчулук андан тышкары сиздердин атыңыздар бөлөктөргө бөлөк муундарга да кала бермекчи туурабы Мухтар мырза колдойсузбу эми мен ушул тема боюнча ойлонуп аткан оюм мындай да жолугушуу баягы ушундай чогулуп туруп бир нерсе алып беребиз бирок жолугушпайбыз эмес жолугуша берсин жолугушуу өтсүн да өтсүн жупуну болсо дагы жолугушуу өтсүн а бирок жанагындай нерсени жасап койгон бул өтө чоң нерсе да бул мисалы бири бирибизге ошол жерде жолугушуунун бир мындай оюбузда болбогон болсо биз келише албайбыз да бири бирибиз менен сүйлөшө албайбыз бул теманы туурабы качан жолугуп сүйлөшөбүз анан качан ушул сөз пайда болгондо 20 жыл болот экен 10 жыл 30 жыл деп сөз башталганда анан могу сөз козголот да келбейсиңер мындай кылып койбойлубу тигилер деле минтип атыптыр го келбейсиңер депчи анан бул болбосо эч нерсе жок болмок да ооба классташтар ошондо унутулуп тарап көчөдөн көрсөң тааныбай минтип өтүп кете берсең андайлар да бар эми бирок дагы бир маселе бар бул жерде чоң маселе бар кээ бир жана шарий жолдо жүргөндөр айтат да мындай мисалы баягы мектептеги мен коз колуп кетип анан тиги деп мен эч айтам ничего не подобно депчи анткени тиги окуп элатпайлыбы азыр окуп элатабыз да бул биз ислам мамлекети болуп кете элекпиз а күнгө да Кудай жеткирсин бирок мектепте бала кыз болуп отуруп окуп атышат андан кийин бүткөндөн кийин классташ болуп чогуу иштеп деле атабыз чогуу көчөдө базарда жүрүп атабыз бул боло бере турган нерсе да аял эркек жашоодо мындай чогуу эле параллель жашай берет эми бир күн жолугушуудан анан ар кимибиз өзүнүн үй бүлөсү менен барат ал жергечи тойго күнүгө эле барып атабыз ошонун эле бир үзүмү тойдун эле бир үзүмү бирок бул жерде башка маселе жатпайбы жанагындай сиз айткандай жакшы бирөөгө жакшылык кылуу маселеси жатат анан кийин бири биринин акыбалын сурап туруп бири бирин кээде классташтардын ичинде да бир кыйналгандары бар аларга жардам берүү бир жакшы сөздөрүн айтып көңүлдөрүн көтөрүп акыбалын билип каякта жүрөсүң
эмне болуп атат ишиң деп сонун нерселер пайда болуп атпайбы мунун аркасы менен сөзсүз эле жаман нерсени ойлобош керек да. Аябай бул нерсе азыркы айтканга мен кошуп кетейин. Азыркы мына классташтар баары чолгондо ошондо баягы түгөлдөй баштайт экенсиң да, тигил каякта анын акыбалы кандай, жашоо шарты кандай, анан кийин баягы жүрөктөрүң толкуп турганда, чогулуп турганда мындай кылып ага жардам берип коелу анда, мындай алып коелу деп, мисалы ушул жерден бизде дагы мындай козголду да. Мен ойлойм бунун жаман жагы жок экен, эч кандай жаман жагы жок. Досторуңду кайра табышасың, кайра телефондорун алышасың, жакындайсың, болгону доско жакындайсың да, классташтар. А классташтар деген эмне? Мисалы үчүн бул 10 жыл бою сен таза сезимдер менен окудуң да, качан дүйнөгө аралашкандан кийин адамдын жүрөгүндө баягы кыйтырлык башталат экен, бирөөгө болгон бир зависттер башталат экен. Бул мектепте болбойт. Мектепте таза сезимдер болот да. Ошондуктан бул мектептеги күндөгү досторуң эмне үчүн түбөлүк болуп калат? Анткени сен таза сезимдер менен дос болгонсуң да. Туура айтасыз. Коштойсузбу? Ошол мен деле ошондой деп ойлойм. Баягы мектепте булар бизден үчүн биздин азыр балдар аябай ынтымактуу да, биздин өзүбүздүн балдарыбыз. Эми булар мисалы үчүн буларда жок, колунда бар жок, колунда жок мындай дебейт да, баардыгы бирдей, баардыгы дос, баары классташ, баары бири-бирине бул талант көп жардам берет, балдарыбызга баардыгына көп мындай тартып, баарын бири-бирине чогуу мындай кошушуп эме кылышат да. Анын эч мен мындай жаман жагын көрбөйм. Эми бул эми орустар айтып коет го, в глазах смотрящего, сен кандай карасаң. Эми жаман дей берсең, жаман жагы чыга берет, конечно, баардык нерсенин. Бирок мен ойлойм, жалпысынан негизи эле бул ушундай жолугушууларды коомчулук түз жана туура кабыл алып атат да. Андай бирин экин сөздөр болбосо, жалпысынан баардыгы туура кабыл алат. Мен да сиздерге кошулам да ушу айтып аткандарга. Эмнеси жаман? Сиз айтып аткандай байоо сезим менен, ачык сезимдер менен окуган мезгилдеги классташтар менен жолугуш, ошо менен эле сиздер айтып аткандай анча-мынча көйгөйлөрүн чечип бериш, колдон келишинче. Бул эң жакшы нерсе. Колдоого татыктуу деп эсептейм да. Эми сиздердин ушу клиптерге өтүп койсом да. Анткени убактыбыз акырындап келатат да. Экинчи сериясы тартылабы бул клиптин? Мындай көрсө 10 жылдан кийин деле 40 жылдык деп. Эми бул чыгармачылык деген ушундай нерсе экен да, чеги болбойт экен да, чек арасы да болбойт экен. Анан эми ачык айтканда талант мен ушул кайра мындай чыгармачы жолго түшүп кеткенге эмес, баягы жүрөктөгү бир жакшы нерсе себепчи болду да. Анан эми мына бүгүн деле ошол эфир ошол себептен болуп атпайбы? Анан Кудай буйруса бир башында минтип айткам, минтип ойлогонбуз. Кино тарталы деп классташтар 1,5 сааттык көркөм фильм тарталы дегенбиз. Анан ойлодук, чын эле кыйналып калабыз, анткени актер эмес да. Аны тартабыз деп 1 жыл жүрүп калабызбы, ушу клипке эле өтөлү депчи. Анан келечекте буйруса, эми сөзсүз эле 10 жыл, 20 жылда эмес, бир башка эле ошо классташтарды чогултуруп, бир ушулардын бир келечеги өзүнүн ортосунда мамиле келечекке болгон эместе жөнүндө бир эмнеге болбосун, бир көркөм, сиз айткандай сериясын кылтырып, көркөм тасма тартып койгон эмнеге болбосун? Болот. Ага болгон эле мындай каалоо керек да. А бирок менде ойгонду ошол нерселерчи. Ошону кылыш керек экен депчи. Мен көп нерсе жакшы нерселерин көрдүм булардынчы. Жолдо баратып бирөөсү тиги ада талант экен. Бүгүн ошол эмет келип алды. Алан ада талант экен. Жолдо барып таанышып калды, анан кийин бул талант да депти. О десем, анда бою узун жигит экен да. А мен жөн эле талант деп. Мен ойготту да мен кадимкидей. Анан таанышып ошо менен мамилеси жакшы болуп калды. Анан классташтар аябай жакшы экен. Бүт мындай ынтымактуу экен, бири-бирине мындай жаман көз караш жок, жакшы көз караш экен. Мен ойлойм жакшы аралаштык депчи. Өзүңүз дагы ушундай чыгармачылык топко, ушундай классташтарга топ келип калганыңыз жакшы болуптур да. Аябай жакшы. Себеби сизге да жеңил болду. Анан көрүүчү катары, жөн гана угуучу катары бизге да бул клип бир жүрөгүбүздүн баягы төрүнөн орун алды десек болот. Бул байкалып турду да, себеби. Муке, дагы бир нерсе да. Мунун өзү намаз окуйт да. Даватка да чогуу барып калабыз. Анан жакшы жагы эмне болду? Бир тилде сүйлөшөбүз да. Мындай шариятта нарушение жок болуп кеткен жак болсо, булайт токтотуп коет Муктар аке. Эй депчи. Же болбосо мен айта калам, таке деп. Ошондо бир тилде сүйлөшүп иштедик да, аябай жакшы болду. Ооба, жакшы болду. Убактыбыз биздики акырындап, кечирим сураймын. Ушинтип соңуна келип атат да. Эркин микрофон берейинчи, мынакей жалпы сиз Муктар мырза көрүп аткан кыргызстандыктарды бүтүрүүчүлөрүнө бүгүнкү күндөгү каалоо тилеңиз болсо айтып өтсөңүздөр, анан орду менен сиздер. Бүтүрүүчүлөргө эмне деп айтам? Мен жана бас сөздүн башында айткандай эле, жашооңду ар бир адам өзүнүн жашоосун мындай элестетет да, басып өткөн жолун элестетет. Ошондой эле мен көбүнчө эле 80-90% жашоомдун аркадагы классташтар менен болгон жашоо элестеле берет да. Андан берки аскер болду, политех мына институт окудук, анан иштеп жумуш, иштеп жүрөбүз чыгармачылык жолдо. Бирок жашоом көп эле мындай мектепте болгондой боло берет да. Ошон үчүн бул кез өтө жакшы кез. Ошон үчүн ар бир мектепте окуп аткандарга айтам, бүтүрүүчү кезиңер келгенге чейин баалагыла депчи. Бул кезди баалагыла, бул кезди мындай пайдалангыла, толугу менен пайдалангыла деп айтам ар биринечи. Анан кийин ал эми быйыл бүтүрүп аткандарга болсо айтам, Кудай турмуш жолуңарды мындай туура
таза кылсын, кенен кылсын, бийик кылсын, адыр бир туугандарым айткандай эле баягы жашоого койгон максаттарыңар орундалсын. Рахмат, Талант мырза. Ой, мен де мушурдан пайдаланып ошо өзүбүздүн ошо Кара Көл шаарында 1-2, 3, 4 жазы кечүүдөгү классташтарыбыз бар 75-жылгыча 92-жылдардан ошонун баардыгын тең 30 жылдык маракеси менен күндөрү менен куттуктайбыз. 25-30 жыл ровно артка айланып турган болсок, бүгүнкү күнү баарыбызга бир чоң майрам болуп, мектептин кучагынан чыгып, эми өз алдынча болдук, турмушка чыгып, турмушка аттанып, мугалимдердин каалоору менен, бата менен, тилек менен эми өз алдынча болуп чыктык деген бир мотивация менен чыгып, анан мына бүгүнкү күнгө аман эсенчиликте көрүп аткандар менен аман эсенчиликте көрүшүп, анан кийин ар ким өз иш аракетибизде болуп атабыз. Ал эми бүтүрүп аткан мына бүгүнкү күндүн бүтүрүүчүлөрү ошо жолуңар ачык болсун, жолдор ачык болсун, ар дайым ошо сапарлар байсалдуу болсун, төбөсү бийик болсун дегендей Кыргызстанга салымын кошкон жана ошолордун алдынан биз сыймактанган жаштардан болсун. Рахмат, Асель айым. Биз мен биринчиден биздин кыздарыбыздын атынан биздин балдарыбызга ыраазычылык айтмакмын. Ушул эмени уюштурган биздин балдарыбыз, биз кыздарыбыз жөн гана конок болуп бул эмеде майрамда биз конокпуз да, бардыгына балдарыбызга ыраазычылык айтмакпыз. Талантка, берки талантка бул эмелерди ойлонуп таап эметкенде Мыктар байкеге биздин ушундай чоң эмелерибизди ишке ашырып мындай бизди эмеге майрам тартуулаган Мыктар байкеге, талантка, классташтарыбызга рахмат айтмакпыз. Чоң рахмат. Иштерине ийгилик каалайбыз. Дагы чоң бийликтер, бийиктиктерге жете берсин. Анан бардык Кыргызстан боюнча ошо бүтүрүүчүлөрдү, жаңы бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөргө ийгилик, ой максаттар ишке ашып, бул жашоодо өзүнүн ордун табышсын да, өзүнүн ордун таап, эмеге жарамдай эмес тийген, пайдасы тийген балдардан болсун, кыздардан болсун. Ал эми биздин бүтүрүүчүлөргө 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм. Анан кийин бакубат жашоого. Рахмат. Урматтуу телеөгчүлөр, ушул жогоруда айтылган сөздөргө мен да кошулуп кетмекчимин. Сөздүн башында Муктар агайыбыз, байкебиз бизди аябай чоң таң калтырды. Ушуга чейин эксклюзив интервью болду деп эсептейм. Айттыңыз бир айтпаган эмеспи билбейт экенмин. Муктар агайыбыз биздин ырдагандан коркчу экен. Уктуңуздар, бул өтө чоң жаңылык болду. Мен ойлогом Муктар агайыбыз аккордеон менен эле, комуз менен эле 1-класстан баштап төрөлүп ырдап жүргөн болуш керек деп. Чоң эксклюзивдүү интервью бергениңизге, сизге убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдирем. Ачык айтып бергениңизге ыраазычылык билдирем. Чыгармачылык эргүүлөр көп боло берсин, илхомубуз көп жарала берсин. Ушундай чыгармаларды кыргызстандыктар күтөт сизден. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу Асель айым, Талай мырза, сиздердин 30 жылдык бүтүрүү күнүңүздөр менен бүгүнкү. Алдыда дагы коюлган максаттарыңыздар көп, албетте, орундала берсин. Биздин жалпы телекомпаниянын атынан барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн 25 май биздин коноктор мынакей кызыл галстук, ак фартукту, ак көйнөктү кийип келишип, бүгүнкү ушул салтанатты эстеп биз менен чогуу болушту. Ал эми сиздерге 2021-2022 жылкы бүтүрүүчүлөр ак жол кааламакчыбыз. Дайыма ойлогон ой максаттарыңыздар орундалып, жашооңуздарда бир гана жакшылык курчасын. Биз менен чогууңуздарга ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.